аялдар үйдү таза кармап, таза пакиза болуп, динде биринчи тазалык, пакиза аял болсо, ошол үйгө кайсы үйдө дейт, кайсы үйдө үй бүлөлүк бул кичине баяндама. Кайсы үйдө нажас менен жугунду суу эки акса, ошол үйдүн бай болбой коюшуна мен кепил берем дейт. Ал баары бир бай болот дейт. Бизде азыр эми домдобуз, кантебиз дейбиз да? Жок. Биз домдо болсок деле жугунду, идиш жуйбуз, башка кылабыз. Ысырапкерчиликти жакшы карайлык, аялдар айрыкча. Аялдар ысырапкерчиликтен арылсак, биз бай болбой коюшубузга мындай неме жок экен, возможность жок экен да? Сөзсүз бай болот экенбиз. Мисалы, домдобуз, кыйналабыз, кантип нажас менен жугунду кетпеши мүмкүн дейт. Макул домдогулар, бирок домдо деле кээ бирде мусор менен тамак ашты аралаштырып салат да. Тамак аш менен мусор, туалеттин мусору, тамак аш аралашып алып барып неме кылып, бирок бөлүп, ошону кичине болсо дагы көңүл буруп. Айылда азыр бизде айылда деле аябай шарттар бар. Мисалы, не деп коет, септик деп коет го. Септик жака эмес, идиш жуугандын суусун, балким башка. Бакыс жака буруп койгула. Мисалы, азыр көбүнчө эле айылдарда деле аябай жетишип калган заманда көп эле жерге барсаң, турбалары, башкалары, кранттары ичине бардыгын жайгаштырып алышкан. Ошону эки жактуу кылып, мисалы, сөөктү алып барып ыргытпа, мынтпе, тигинтпе, шам убагында тамак кылсаңыздар үстүн жаап кылыңыздар. Тамакты даарат менен, баш кийим менен кылган аялдарда карылар төрөлөт дейт. Бисмиллах менен, Мисалы, кары, эгер кимдин күйөөсү кары болсо билет, карылар тамакты мындай ылгап жейт дебейм, бирок балким ошогунун тазалыгына. Бир пайгамбарыбызга бир жерге конок барып калыптыр. Анан пайгамбарыбыз эмес, адашып атам, кечиресиздер. Бир жерге конок барып калганда айтат да, тамак алып келет, мен бул тамакты жебейм дейт. Карым, айтыңыз, айыбы эмне дейт. Тамактын айыбы айтылбайт дейт. Мен жебейм дейт. Неге дегенде, бул дааратсыз, бисмиллахсыз кылынган тамак дейт. Анан дагы урунуп, аяка басат, бияка басат, анан дагы бир тамак кылып келет. Убакыт өтөт, тамак кылып келгенден кийин айтат, тамакты жебейм дейт. Айтың, карылыгыбыз үчүн айтың, биздин карылыгыбыз үчүн, биздин сыйыбыз үчүн айтыңыз, неге бул тамакты жебейсиз дегенде, бул каккы менен жасалган тамак дейт. Каккы жинденип жасайбыз го. Менден башка адам жокпу, мен эле кыла беремби тамакты, же башка тиги деген сыяктуу. Бул тамак каккы менен жасалган. Бул тамак медеге кирсе, ашказанга кирсе, оору, касал болуп кирет дейт. Жинденип жасалган тамак, кээде айтабыз го биз мындай тамактан отравление болдум окшойт, же уландым окшойт деген сыяктуучу. Жок. Ошондой тамактардан улам. Кимде ким кыбланы сыйласа, Куранды сыйласа, Куранды ушундай сыйлайт, аялдар бар, ушундай кары аялдар бар. Машаллах. Ошолордун бир окуучусумун мен, мындай элечи. Мен деле үйрөнчүкмүн. Эртең сиздердин катарыңыздар, сиздер менин катарыма коллектив деп коебу, ошондой болуп калышыңыздар мүмкүн. Мен деле үйрөнчүкмүн. Бул эми кичинекей болот, эле будурап атат десиңиздер мүмкүн. Бирок кыбланы сыйлаган, Куранды сыйлаган аялдан кары төрөлөт дейт. Карылар. Кимде ким үйлөрүндөгү желе деп коет, желени алса, тазаласа, Аллах Таалам айтат, бир койду союп, хатым кылгандай сооп берем дейт. Желени тазалап, шыпырып, үйлөрү таза кармаган аялга бир кой союп, хатым кылгандай сооп берет экен Аллах Таалам. Бизде азыр кандай ан нерсени билбейбиз, сооп издегенди даже билбейбиз. Каерден сооп издешти деле билбейбиз. Ошол нерсени жеңил, жумшак жеткиргенге аракет кылайлык кыздарыбызга, эжелерибиз, ким болбосун карындаш. Кайсы үйдө
кайсыл үйдө ошол 5 эле нерсеге жакшы амал кылынса, ошол үй таза, бай жана жакшы жашаган үй бүлөлөрдөн болот. Мисалы, күйөөсүнүн таап келгенине итаат кылды, шүгүр кылды, үйдүн тазалыгына, нижас менен мусор деп коебу, эмне деп коет? Мусорду, ошол үйдөгү эле адеп ахлакка жакшы көңүл бурду. Иншаллах, ал үй баары бай болот дейт экен да. Пайгамбарыбыз өзү кепил болуп атат бул нерсеге. Мисалы, тазалык, таза аял деп көбүнчөсү көп эле жерде айтылат баары. Намаздын башы деле тазалык даарат менен го. Ошол сыңары бизде ошол эле 5 эле нерсени жок кылып койсок, иншаллах, өзүбүз тазалаган болобуз. Кыбланы карап шыпырбау, кыбланы карап бир жаман сөз сүйлөбөө, кыбланы сыйлоо, кыбланы карап тээп жатып албоо. Жөнөкөй эле нерсе, күнүмдүк жашообуздагы эле нерселер. Ушул нерселерди балким биз уксак дагы амал кылбайбыз, бирок амал кылган аракет кылайлык. Анан жанакы тамак. Карыбыз ошол менен ошентип кагылган тамак деп айтат да. Тамакты жасаганда көңүл менен, сүйүү менен, бисмиллах менен, иншаллах. Ошол тамакты, мисалы, кээде тамактар ашып калат, алып барып туруп мусорго төгүп салабыз. Азыркы учурда бат эле төгүп коебуз. Ал жегенди мен жебейм, же оорусу жугуп калат, же бир нерсе. Же бирок эси үй бүлөң болсо, үй бүлөңдү билесиң да. Медицинага алып барып жүрөсүң, башкага алып барып жүрөсүң, ооруйбу, оорубайбы? Оорубай, балаң тамак ашып калдыбы, жеп коёр. Кызың тамак ашып калды, жеп коёр. Мусорго алып барып төгүш эмес. Сразу элечи. Биз ошондой сразу эле алып барып төгөт. Ошол нерселерге эле амал кылып койсок, иншаллах, баары жакшы болот.